Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен деги эле дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп жаткан менин бир туугандарым. Лайктан басып коюңуздар, амансыздарбы? Курбан айт майрамыңыздар менен. Бүгүн биз Централь мечиттебиз. Намазга келген мекендештерге эркин микрофон берип, видеолорду тартууга аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогулуп туруңуздар. Адан ыраазычылык билдире кетейин. Ушул жерде волонтер болуп иштеп жүргөн мекендештерге дагы иштеп эле жөн калбастан ушул жерде тартип сакчыларына жанында болуп, тартип сактап, ушул жерде кызмат көргөзүп жүрүшөт. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Анда эмесе биз менен чогулуп туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ушул жер жүзүндөгү бардык могул мусулмандарды бүгүнкү Курман айт майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошондой эле кыргыз элимди дайыма Курман айт майрамы менен куттуктайм. Дайыма ден соолукта болойлу. Шолкон Курман айт намаздарыбызды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Курмандык кылгандардын да курмандыктарын Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Ушу ажыга барып, ажыда да курмандык кылган ажылыктарын да Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Дайыма ден соолукта болойлу. Ушул жерде мусафирдикте жүргөн дайыма бардык мусулмандарга тапкан айлыгы Аллахым берекесин берсин. Дайыма ден соолукта болойлу. Ишибиз илгери болсун. Немеки ой максат кылган болсок, ойлогон ой максатыбызга жетип, эсен аман ата энебиз, бир туугандарыбыз, бала чакабыз алдыга жарык жүз менен иштеп барса, Аллахым өзү дайыма кабыл кылган болсун. Мусулмандардын өзү болгону эки эле майрамы болсо, бири Орозо айт майрамы, экинчиси ушул Курман айт майрамы. Курман айтта тойгончо жер деген сөз бар. Дайыма ушинтип жакшы майрамды майрамдап, чын көңүлдө жүрө берели. Биздин бактыбызга ата энебиз өмүрү узун болсун, дайыма ден соолукта болсун. Ушул кылган дубаларыбызды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Момун бир туугандарым, кыргыз элим. Тынч болуңуз. Биз ушул Москвада ар айт намаздарда, жума намаздарда ушул жерде кыргыз балдар кызмат кылабыз. Иншалла калпактарды кийип, кыргыздын рухун духун түшүрбөй ушул жерде дайыма кызматта болобуз. Сиздер дагы жума намаздарда, айт намаздарда келип кызмат кылсаңыздар болот. Бардыгыңыздарды күтөбүз, өзүбүз ушул жерде болобуз. Ошол бардыгыңыздардын Курбан айтыңыздар маарек болсун. Кыргыз элим, бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Жана ушул жерде Москвада иштеп жүргөн жердештерибизди дагы Курман айт майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Кыргыз элим дайым ынтымакта болуп жүрө берели. Курман айтта чалган курмандыгыңар, садакаңар баары кабыл болсун. Жана бул жактан мекендештерден Кыргызстанга ысык салам, ата энеме, бир туугандарыма баарына салам. Рахмат ушул жерде ушундай условияны түзүп аткандарга. Аллага чексиз мактоолор болсун. Салам Кыргызстанга. Москвадан салам. Musafir yurtgarlar, Qurban aytlari muborak bo'lsin. Yana shu kunlarga yetib kelish Alloh nasib ro'za aylasin. Vatan tinch bo'lsin. Musafir yurtgarlar Alloh panohida saqlasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Бүгүнкү Курбан айт майрамыңар менен баардыгыңарды куттуктайбыз. Ошондой эле кылган дубаларыбыз, айтылган калоо тилектерибиз Аллахым кабыл кылган болсун. Эмики Курбан айтка Аллахым жеткизгенге насип кылсын. Бардыгыбызга, ортолорубузга ынтымак, Кыргызстан мекенибизге аман эзен кайтканга насип кылсын. Тиштен проблема болсо кайрылыңыздар. Дыры Эргешев. Номерим 8925 339 2133. Обязательно ушу акенин атынан барсаңар скидка буйрса. Бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар маарек болсун. Дүйнөбүздө, элибизде, мусулман мамлекеттеринде, журтубузда тынччылык, аманчылык болсун. Аллах Таалам бардык инсандарга эмне тилек максат кылган болсо баарына жетүүгө насип этсин. Көптөгөн мусулман өлкөлөргө тынччылык берсин. Мына согуш болуп аткан өлкөлөргө Алла Таалам сабыр берсин, жакшылыктар менен аяктап кетсин. Кыргызбай YouTube каналына дагы Алла Таалам ыраазы болсун, иштерине ийгилик болсун. Андан алга кадамдарды дагы да таштай берсин. Бүгүнкү айт майрамыңыздар менен Мамат Семилбек, баарыбыз кыргыз эли, мусулман бир туугандар, баарыбыз бирге ынтымакта чогуу жүрөлү. Айтыңыздар майрек болсун. Москвадан сиздерге салам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Москвада иштегендер бардыгыңардан Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыбызга Москвада жүргөн тынччылык, бардык мусулмандар тынч болойлу, бири-бирибизге күйүмдүү болойлу. Жакшы күндөр насип кылсын Кудайым. Биринчиден баарыбызды жараткан Субханалла Таалага чексиз мактоолор болсун. Бу дүйнөнүн ахиреттин чырагы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Бүгүн Курбан айт бүткүл момун мусулмандардын майрамы. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыбызга ден соолук,
баарыбыз адал ойлогон ойлорубузга ишке асын. Алла таала ошого жеткирсин. Үй бүлөбүздүн астына, ата энебиздин астына, бир туугандарыбыздын астына эсен аман барып алайлы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жараткан Аллах Таала жалпы мусулмандарга тартуулаган эки майрам бар. Биринчиси Ороз айт майрамы, экинчиси бул Курбан айт майрамы. Бүгүн ошол Аллах Таала мусулмандар үчүн тартуулаган Курбан айт майрамы. Жалпы момун мусулман бир туугандар, сиздердин Курбан айт майрамыңыздар кут болсун. Жана жараткан Аллах Таала үчүн кылган, атаган курбандык ихсаныңыздарды кабыл кылган болсун. Баарыңыздарга жагымдуу маанай, көңүлдүү күн каалайбыз. Жалпыңыздардын Курбан айтыңыздар марек болсун. Аллах Таалам окуган намазыбызды, дуабызды, зикирибизди, жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын, курбандыгыбызды кабыл кылсын. Урматтуу туугандар, мына ыраазычылык айтып кетем. Кыргыз балдар ар дайым эле ушу Курбан айттарда, Ороз айттарда кызматта жүрөбүз. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун, тапканыңыздарга береке берсин, өмүрүңүздөргө береке берсин. Бүгүн дагы буйруса кече күнү келип 270-300дөй бала келди. Баардыгы кызмат кылып кетти. Баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Буйруса туугандар, эртең 17-июнь күнү буйруса эртең ошол бир областа буйруса чоң иш-чара болот. Барыңыздар, келиңиздер. Адрестерин калтырабыз, номерин калтырабыз. Москвадан 1 сааттык жол, 1,5 саат, 1 сааттык жол туугандар. Оюн зооктору болот, кыргыздардын оюндары болот, тамак аштар, баардык нерселер бекер болот туугандар. Барыңыздар, келип, даамдуу тамактардан даам татып, сонун болуп, үй бүлөңүздөр менен, бала чакаңыздар менен келип эс алып кетсеңиздер болот туугандар. Барыңыздарды күтөбүз. Мына ушундай бир туугандар, буйруса аябай жакшы өттү. Курбан айт баарыңыздардын майрамыңыздар менен ар дайым биримдикте, ынтымактыкта бөлүнүп жарылбастан дүйнө жүзүнө тынччылык боло берсин. Дуа кылып туралык туугандар. Караңыздар, жылдагы салыштырмалуу быйыл жамаат бир аз азыраак болгондой болду. Мага сезилди. Кимге кандай сезилди? Комментарийга жаза кетиңиздер. Караңыздар, кылган бата тилек, дуаларыбыз баарын Кудай Таала кабыл кылган болсун. Ишиңиздер ийгилик, биримдикте ынтымакта жүрөлү дагы. Келерки Курбан айттарда ушундай жерлерде туруп ролик тартуу бизге дагы насип эткен болсун. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.